Механизатор Бакыт Токтаралиев жазгы тала жумуштары башталгандан тарта жеке менчик трактору менен дыйкандардын айдоо аянттарында. Быйыл аба ырайы кечирээк жылып, айдап себүү иштери 1-2 жумага кеч башталганын айтат. Буга карабастан жердеги нымдуулук сакталып, арпа, буудай, көп жылдык чөптөр себилүүдө. Азыр жазгы жер айдоо башталып атат. Чөп себүүнүн убагы. Ошол чөпкө жер айдап атабыз. Жери азыр жумшак, айдаганга ыңгайлуу. Жер айдаганын баасы 2000 сом 25 литр солярка. Арпа, буудайдын убагы азыр ошол немесине чейин апрелдин бери 10-15-лерине чейин себип калсак жетишип калабыз. Анан фасолго болсо апрелдин этек жагынан баштап айдалып калат 25-леринен баштап. Майдын бери 25-не чейин 20-сына чейин айдалат. Күндүн погоданын сууктугуна байланыштуу быйыл кечирээк болуп атат. Ошонсо дагы аракет кылып атабыз. Эртерээк айдап себип үлгүрүп калалы деп. Дыйкан Эрлан Сманалиев айдоо аянтын азыктандыруу менен катар ото чөптөргө каршы дары чачууда. Мол түшүм алууда кедергисин тийгизген кызыл тикен, ажырык сыяктуу ото чөптөр дыйканды түйшүккө салган. Ал арада күйүүчү майга болгон баа жана айыл чарба техникаларынын көрсөткөн акысы да жогорулап кеткенин айтат. Былтыркыга салыштырмалуу аябай тракторлордун дагы баасы жогорулап кетти. Солярканын да баасы аябай жогорулап кетти бизге. Былтыр берди 1,5 мыңга айдаткам, быйыл 2000 дешип атат да берди. Солярканын баасы 64төн ушундай болуп атат да азыр. Мисалы дыйкандарга мындай карап турганда дыйкандарга аябай эле оор. Жер себебиз ошол менен эле расходу аябай көп, теңме-тең эле болуп калып атыр да кыскасы. Ушуну элге жардам болуп, мисалы тракторлордун баарын бир ортого баасын бир жөндүү баа койсо жакшы болот эле да, элге да жакшы болот абданчы. Белгилүү болгондой, таласта айдоо аянттарын дээрлик төө бурчак ээлеп, соңку жылдары түшүм кескин төмөндөгөн. Муну байкаган дыйкан Нурмат Сулайманов которуштуруп айдоону колго алып, 1,5 гектар жерине көп жылдык чөп себүүдө. Азыр 1,20-га чөп себип атам. Урукту 500 сомдон алдык. Өзүбүздүн Карабалтанын местный уругу. Чөптү себип атканыбыздын себеби фасоль болбой бараткандыктан. Фасоль түшүм азайды. Негизи жыл сайын эле фасоль себесең да болуп кеткен да. Ошон үчүн баягы жердин кыртышын, витаминдерин бир эле сортто соруп жаткандыктан беде себип атабыз да. Кудай буйруса 1,20-га чөп себип атабыз. Чөптүн баасын көрүп атасыздар, өзүңүздөр кымбат экен. Кудай буйруса нарзакта чөп турат, ошону бузуп, анан фасоль, жүгөрү, башка нерселер сепкенге дайындап атабыз. Быйыл Талас облусу боюнча 83.600 гектар аянтка жазгы айдап себүү иштери жүргүзүлөт. Азык-түлүк коопсуздугун эске алуу менен дыйкандарга буудай, арпа, жүгөрү, кант кызылчасын айдоо сунушталган. Жеңилдетилген пайыз менен үрөндөр дыйкандарга таркатылган. Былтыр 2023-жылы Россия, Казакстан мамлекетинен алып келинген үрөндөр азыр бизде Талас эме биздин райондун айыл чарба башкармалыктарына бар. Дыйкандар ушу бизде ушул ар бир 4 уруар бар. Ушу 4 уруар тең ушу азыркы кезде үрөндөр бар. Бүгүнкү күндө биздин айыл чарба техникалары айдап себүүгө азыр айдап себип атат. Азыр ремонт негизинен 85% түшөт. Учурда облус аймагында жазгы айдап себүү өнөктүгү күчүндө. Ага учурунда даярдыктар көрүлгөн. Айыл чарба адистери тарабынан дыйкандарга кеп кеңеш берген жолугушуу семинарлар өткөрүлгөн. Чолпон Сабитова, Мелис Элебесов, Эркинай Жумабекова, Талас району.